Чыгармачыл адамдар ошол репертуар тандаганда, ыр тандаганда албетте ар бир адам өзүнүн табитине жараша ырларды тандап алышат экен да. Менин баштагы ырларым мындай эски ырларга кайрылгандыктан жай ыргактагы, анан кийин мындай жашынакай бир сонун кайрыктары бар ырларды тандап алам да өзү. Анан адамдардын айтуусу боюнча айтышат, эже сиз эмнеге дайыма эле ушундай созулган, ушундай кайгылуу ырларды ырдай бересиз депчи. Ошон үчүн мен адамдардын табитине, элдин табитине жараша ушундай ар кандай ырларды ырдаш керек экен. Ошон үчүн мен ошол репертуарыма бир өзгөртүү киргизейин же болбосо ушундай бир маанайды көтөрө турган позитивдүү маанайдагы ырлардан ырдайынчы деп анан ушул легендарлуу ырчы агайыбыз ошол Бекбарбиевдин Сен дедим мен, сен дедим деген чыгармасын тандап алдым да. Эсине да. Андан ошол жерде көрүшөбүз. Даяр болгондон кийин эми буга жашынакай клип тартсак деп пландаштырдык. Нурсултан Кубатов деген жигитти Бишкектен чакырып сүйлөшүп, кандай тартсак, кандай кылсак болот деп сүйлөшүп алып экөөбүз. Анан Нурсултан айтат: эже, ушул сиз серьезность не в моде азыр, сиз келиңиз бир башкачараак тартып көрөлү депчи. Анан сиз дайыма эле ушинтип созулуп эле, ушундай эле мындай скромный, мындай же болбосо ушинтип ырдаганыңыздан бир аз башкача өзгөчөлүк киргизели деп айтып калды. Албетте анын идеясы дагы мага жакты. Негизи бул клиптин идеясы ошол Нурсултан Кубатовго тандык. Анан экөөбүз иштеп баштадык. Албетте клип тартуу мындай канчалаган көп мээнетти талап кылат. Бирок клип бүткөндөн кийин бир 2-3 эле минуталык биз эмгектин натыйжасын көрө алабыз да. Бирок бунун аркасында канчалаган эмгектер бар. Буну чыгармачыл адамдар аябай жакшы билишет. Клипте анан актер тандаганга келгенде же болсо ошол клиптин ичиндеги сюжеттеги каармандарды тандап алыш керек албетте. Анан жашынакай келбеттүү мырза, анан кийин жашынакай келбеттүү кыз бизге актердук чеберчилиги же мастерствосу аябагандай жакшы болсо деп баары эле ушинтип издешет да. Анан Замир мырза деген жигитти ошол Нурсултан Кубатов сунуштап калды. Байке ошол байкени тарталы келбеттүү жашынакай чыгат депчи. Чыгармачылык ошол чөйрөгө жакын болгон, актерство деп мастерствосу аябай жогорку жакшы аткарып берген адамдар болсо деп. Анан кийин биз театрдын кызматкери, менин жашны көргөн курбум, анан кийин өзү дагы аябай мындай бир нерсени ролду, ырдыбы ушунчалык мындай жогорку деңгээлде аткарат деп мен Венера Назаралиеваны туура көрдүм. Анан бул Венера менен Замирге сунуштадык. Ушул катышып бергендиги ушундай жашынакай клиптин кез салым кошкону үчүн ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ыраазычылык билдирип кетейин. Бул Венерага, Замирге. Анан ошентип калган адамдар дагы бир андан сырткары дагы 10-15 чакта адам керек болду. Анан мен бая эле өзүмдүн студенттериме жардам сурадым. Анан жашынакай кыздар, балдар бар бизде университетте. Анан менин сунушумду четке какпай, студенттер дагы келишип, анан жашынакай ошол аткарып беришти алар дагы. Ал эми өзүмүн ушул клипке катышып роль аткаруу боюнча айтсам, бул мен баягы созулган ушундай ырларды ырдап жүрүп көнүп калыптырмын деп айтпадымбы башында. Анан эже аткарасыз ушул ырды, сиз ушундай аткарышыңыз керек деп эле Нурсултан мага аябай кандай бир стимул көрсөттү да ошол жерде. Анан мен аябай кыйналдым чындыгында муну аткарыш үчүн. Себеби менин характериме, мүнөзүмө, анан кийин ушундай жүргөн турганыма дагы бул клиптеги кыздын образы бир аз туура келбегендей сезилип атты да ошол жерде. Ошон үчүн мен
эже чуркаңыз деп мени аябай тияка бияка көп чуркатып, анан кийин аябаганда бизде орусча стерва деп коет го. Анан ошондой кыздын ролун аткарып бир аз кыйналдым да. Анан эже ушундай болушуңуз керек деп баягы жолдошунун аркасынан кууп келип, анан кийин сковородка көтөрүп алып, анан кийин тиги жолдош кызынан, дос кызынан кызганып дегендей ушундай жерлер бар да. Чуркап тияка бияка ушундай эмоцияларды көрсөтүш керек. Ушундай кээде жакшы маанайда, кээде ушунчалык мындай жини келген ушундай маанайларды көрсөткөн образ болчу да. Ошону аткарууда кыйналдым. Анан кийин бирок бүткөндөн кийин аягында мен тынчсыздандым да, кыжаат болдум. Бул кандай болот экен, эми мен кандай аткара алдым депчи. Бирок жыйынтыгында эже аткарсаңыз болот экен го, ушундай болду, эми ушинтип аткарыңыз, аткарып ушундай ар кандай образдарды жаратса болот. Адамдын колунан эмне гана келбейт деп. Чындыгында адамдын колунан эмне гана келбейт. Бирок ошондой образ жаратканым үчүн аягында мен мындай күлдүм, бир четинен сүйүндүм. Өзү бизде съемка жасоо, клип тартууда акчага, ошол финансы маселесине жараша ошол клиптин канчалык деңгээлде жакшы болот, ошондо дагы көз каранды деп айтат элем да. Буга мисалы үчүн биз эми кээ бирки адамдар үчүн күлкүмүштүү эле сумма болушу мүмкүн. Бирок мен айтат элем, буга көп деле каражат жумшадым деп айтпайм. Бирок бир 50 миңдин тегерегинде каражат кетти. Актерлор болсо менин жакын адамдарым, чыгармачылыктагы баягы байланыштагы адамдар болгон үчүн булар мага жөн эле мындай салым катары же болбосо ушундай жардам катары, ошол клипке кошкон мага берген жардамы катары жөн эле тартылып беришти. Анан ошентип бул клипти тартканга өзү 3 күн убакыт кетти. Бир күнү жалаң ушундай ошол сюжетин тарттык. Экинчи күнү ырдын соло ырдаган жери, анан кийин үчүнчү күнү дагы анча-мынча кемчиликтери, кадрды көбүрөөк алалы, азыраак болуп калбасын деп дагы солону тарттык. Ошентип 3 күндө даяр болуп, бунун монтажы деген дагы бир 15 күндө талап, 15 күндүк убакыт кетти монтаж жасоо үчүн дагы. Анан Нур-Султан Бишкектен жасап, келип кайра көрсөтүп, экөөбүз ошентип атып, бул бир айдын ичинде даяр болгон, кичинекей болсо дагы мындай даяр болгон эмгек деп айтат элем. Мен эми айтпайм ушундайлык сонун бир укмуштай бир эмгек кылдым депчи. Эми ким кандай ойлойт, адамдар өзү тараза, өзү сынчы. Ошон үчүн мен буну бир кичинекей эмгек деп айтат элем.